Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün sizlerin nazarınızlarga Masad сүрөсүн айтып бермекчибиz. İnşallah. Masad сүрөсү Mekke сүрөсүнөн болуп эсептелинет. Меккеде түшкөн сүрө. Бул мындайча айтканда дин душманы болгон пайгамбар алейхиссаламдын өзүнүн атасынын бир тууганы болгон Абу Лахаб ошол тууралуу сүрө, бир сүрө түшүп отурат. Бунун себеби эмне себептен? Себеп дегенде бул кишинин пайгамбарга болгон каршылыгы өтө чоң болгондуктан, өтө бир орчундуу болгондуктан, бунун кылган иштери ушул Куранга түшүп калууга аргасыз болгон бир сүрө болуп эсептелинет да. Бул нерседе адам баласына биз негизи жамандык каалабайбыз. Бирок алар өздөрүнүн кылган иштеринин негизинде Аллах Таалам аларга ушундай каргыш сүрөсүн түшүрүп жатат да. Каргыш сүрөсү. Мындайча айтканда, бул Масад сүрөсү бүгүнкү жөнөкөй сөз менен айтканда каргыш сүрөсү болуп эсептелинет. Меккеде түшкөн, андыктан Меккедеги акыбалды түшүнөбүз. Ал жерде мушриктер бар. Мушриктер пайгамбар алейхиссалам менен баягындай каршылыгы бар. Пайгамбар алейхиссалам бир иш кыла турган болсо, ошол ишке каршылыктары бар. Ошолордун бирөөсүнүн арасында өзүнүн эле амекиси бул Абу Лахаб. Абу Лахаб күнүнө өзүнүн кылган ишин тыштап алып, жумушун, зарыл болгон жумушун тыштап коюп, үй бүлөсүн тыштап коюп, балдар, бала чакасын, бизнесин жөнөкөй сөз менен тыштап коюп, пайгамбар алейхиссаламды аңдып отурат эле. Пайгамбар алейхиссалам үйүнөн чыкканда, анын артына түшүп алып, кайсыл жерге барбаса, эми ал пайгамбар алейхиссалам элге жакшылыкка чакырып, баягы ла иляха иллаллахты айтып, Курандан түшкөн аяттарды айтып берип жатса, бул болсо артына түшүп алып, таштарды көтөрүп алып, таш менен уруп, анан элге кыйкырат эле. Бул жалганчы. Бунун сөзүнө ишенбегиле. Бул өзүнүн өзү пайгамбар деп элестетип алган. Ошондуктан аны укпагыла деп баягы жерден ошол өзүнүн эле тууганы болгон, өзүнүн атасынын бир тууганы эмне ошондой бир каршылык көргөзгөн. Андан дагы тышкары, мисалы, кээ бир баягы жерде элдер отуруп алып, сыртта отурган адамдар карап туруп кээ бирөөнүн айткандары бар экен да. Караса эле эки киши, бирөөсү ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах деп жүрөт, бирөөсү болсо анын артынан чыгып алып, бул жалганчы, бунун артынан ээрчибегиле деп ушундай таш менен уруп жүргөнүн көргөндө, анан бирөөсү бирөөсүнөн сурайт экен да, булар кимдер? Булар ким? Десе, баягы жерде отурган адамдардын бирөөсү пайгамбар алейхиссаламды тааныйт экен. Бул Мухаммад деген ушундай бир жигит, жаш жигит. Эми жаш дегенде өздөрү картайып калса керек да, бул жаш кылып отурат. 40 жаштагы кишини жаш деп атат да. Жаш жигит. Бул болсо өзүнө өзү ойлойт, пайгамбармын деп, жакшылыкка чакырып жүрөт. Ал эми бунун артында жүргөн өзүнүн эле атасы менен бир тууганы, аны болсо ал жалганчы деп ойлойт, ошондуктан таш менен уруп жүрөт деп баягы жерден айткан кеби бар экен. Ана ошентип жүргөн кезде пайгамбар алейхиссаламдын бул кишиге болгон ызасын, бул кишиден көргөн ызасынын негизинде бул сүрө түшөт. Бул сүрө түшөт. Бисмиллахиррахманиррахим. Таббат яда Аби Лахаб. Бу Абу Лахабтын эки колдору куруп кетсин. Эки колдору куруп кетсин дейт. Таббат деген сөз ошондо баягындай куруп жок болуп кетсин, өлсүн деген сөз да. Эми эки кол өлсүн дегенден максат эмне? Ал баягындай бир бөлүктү айтып туруп, ошол нерсенин толугун ниет кылынып атат да. Колду айтуу менен негизи бүт турпатын айтып жатат. Эмне себептен бул жерде кол айтылып калып атат? Бут эмес, же мисалы көз эмес, кулак эмес, баш эмес, Себеп дегенде ал ошол көпчүлүк жаманчылыктардын бардыгын иш жүзүндө аткаргандыктан, ошол эки колу менен аткаргандыктан. Жөн эле сөз менен сүйлөп койбостон, колу менен барып туруп ошол айткан жамандыгын иш жүзүнө аткаргандыктан эки кол айтылып жатат.
Ма агуна ануху малуху ва ма касаб. Жана анын эч бир чогулткан байлыгы, жана да анын кесиби байлыктан кийин анан ма касабат деп келип атат. Ма касаба бул өзүнө кесип кылып алган дегенди көпчүлүк алымдарыбыз айтат, бул балдары депчи. Анын балдары көп болгон, балдары 3 баласы болот. Ошол 3 баласы тең аны куткарып калган жок. Не нерседен? Тозок отунан. Тозок отунан, кыйынчылыктан, тозок отунан куткарып калган жери жок. Себеп дегенде булар мынтип айтышчу да, эгерде ушул айтып жаткан, ушул пайгамбарды көргүзүпчү, ушул айтып жаткан тозок чындыкта бар болуп калган болсо, мен өзүмдүн акчам менен ал жерден кутулуп кетем дейт эле да. Жана дагы менин балдарым көп, балдарымдын көбүнүн себебинен мен ал жерден кутулуп кетем дейт эле. Жана дагы менин баягы ома касаба дегени дагы менин тааныштарым көп деген мааниде да. Мен көп кишилер менен чайлашып жүрөм. Көп кишилер менен таанышмын, көп кишилер менен кечки маал отуруп, көп кишини тааныймын. Любой проблемаңды чече алам. Ким эле келбесин, проблемасын баарын мен чечип бере алам. Жана ошондой эле өзүмдүн да проблемамды мен чечип алам дейт эле да. Ушунчалык деңгээлде менин өзүнү ошол тозок отунан куткарып кетем деген ишенич бар эле. Бүгүнкү күндө деле ошол нерсе кайталанып атпайбы? Баягындай отуруштарым көп, тааныштарым көп, көп кишини тааныйм, паланчаларды, биздин башчылар, ажоолорубуз баарын тааныймын, тигини да тааныймын. Мага эч бир проблема тиземе дагы келбейт. Тиземе чейин да келбейт мындай проблемалар деп, ушундай адамдар бар эле. Ошолордун бирөөсү Абу Лахаб да. Ал да ушинтип айтат эле да. Тозок болот. Эртең ушундай бир тозок бар. Колуң күйүп кетсин десе, мен анын бардыгынан өзүмдүн акчам менен, өзүмдүн балдарым менен, өзүмдүн тааныш билиштерим көп болгон себебиден ал нерседен кутулуп кетем деген ишеними бар эле, дагы элге айтат эле. Ана ошол себептен Аллах Таала эмне деп атат? Ма гуна анху малуху ва ма касаб. Анын айткан байлыгы, балдары, тааныштары эч бириси аны куткара албады. Ага эч бир пайда бербеди дегени. Анан ушунун арасында пайгамбар алейхиссаламга бул аят түшүп колдогондон кийин баягы жерде Абу Лахабтын Умму Жамил деген келинчеги бар. Анан кийин Кур'анда Умму Жамил дагы түшүп калып атат да. Ошондо бул ачууланып, мени Кудай Мухаммад дебейт эле аларчы. Мухаммад деген сөздү алар айткысы келбейт эле дагы, Мухаммад деген макталынган деген мааниде да. Ошол жерде дагы, асманда дагы макталынган инсан. Жөн эле бул дүйнөдө мактап карасаңыздар, мисалы бүгүнкү күндө баягы Google бар, жана да башка нерселер бар, баягы электрондуу немелерчи. Ошол жерден дүйнөдөгү тарыхта эң жакшы инсан деп жазсаңыз, Мухаммад алейхиссалам чыгат да. Бул жерде макталынган. Ал эми асманда да макталынган бул адам. Ушундай зат болгон, ал асманда дагы пайгамбарлар дагы буну мактап келген. Мухаммад деген сөздүн мааниси ошол. Жер асмандын үстүндө баардык жерде макталынган инсан деп. Булар ошол сөздү оозуна алгысы келбейт эле дагы, анан музаммаман дейт эле аларчы. Музаммам дегени жамандалынган деген мааниде. Тескериси, макталынгандын тескерисин айтат эле да. Бул жамандалынган каякта жүрөт деп эле баягы жерден кыйкырып эле баягы Умму Жамил чыгып алып, колуна бир ташты алып алган. Ташты алганда дагы мийизи бар болгон. Ташты алып алган да. Ал менен урса, ал баягындай таш денеге тие турган болсо, терини кесип кетип, жарып кете турган деңгээлдеги ташты көтөрүп алган да. Колуна баткан, жана дагы мийизи бар болгон ташты көтөрүп алган эле. Ошентип ар кайсы жерде айланып жүрөт, наркы берки. Анан пайгамбар алейхиссалам болсо Кабада отуруп дуа кылып отурганы болот. Жанында Абу Бакр разияллаху анху отурган болот да. Экөө Кабада мушриктер айланып жүрүшөт, Меккеде. Мушриктер пайгамбар алейхиссаламга каршы, пайгамбар алейхиссаламга кол көтөрө албайт алар. Себеп дегенде Хашиминдер алар бул урусу болгон да, ага кепилдик берип коюшкан.
Анан ошентип отурса эле баягы Умму Жамил Каабага кирип келип нар жакты карайт, бер жакты карайт, караса Абу Бакыр отурат да. Абу Бакырдын алдына келип алып, "Эй, сенин Музаммамың каякта жүрөт? Неге мени ал өзүнүн сөздөрүндө мени жамандайт? Менин күйөөмдү мени дагы кошуп алып жамандайт. Неге бизге каргыш айтат? Ошого айтып койгонуң, эгерде мен аны көрө турган болсом, мана могу таш менен чекесин жарамын" деп алып баягы жерден коркутуп, катуу кыйкырып алып кетип калат. Кетип калса, Абу Бакыр разияллаху анху оозун ачып калат да. Кандай болуп калды? Пайгамбар жанында отурса, бул келип алып туруп көрбөй эле келип мага сүйлөп атат. Эмне болуп кетти деп туруп пайгамбар алейхиссаламдан сурайт да. "Эй Расулалла, сен көрдүңбү буну? Сен алдыңа келип алып сени көрбөстөн мага монтип кыйкырып кетти. Бул эмне?" десе, Аллах Таалам анын көзүнө мени көргөздүргөн жок дейт. Аллах Таалам анын көзүнүн нурун алып койду деп ошол жерден айтканы. Андан кийин ошол ушинтип кыйкырып кетти дагы. Анан мағуна анху малуху ва ма касаб, кийинки эле саясла наран зата лахаб. Тез арада бул Абу Лахаб тозок, жалын, лахаб деген сөз бул жалын да, жалын. Абу Лахаб ош жалындын атасы деген сөз. Бул жалындаган тозок отуна тезде кирет дейт. Анан могул жерде дагы Куранда баягы сөздөрдүн мааниси аябай өтө терең да. Могул жерде саясула деген сөздүн мааниси өзүнүн ыктыяры менен кирет деген сөз. Аны бир периште кармап алып туруп, желкесинен кармап алып тыккан жери жок. Ал өзү кирет деген сөз да. Өзүнүн калоосу менен, өзүнүн ыктыяры менен бир нерсе кылган сыяктуу. Бул жерде саясула тез арада кирип, ал жерде күйөт. Каяка кирет? Тозок отуна. Кандай тозок? Жалындап турган отко кирет. Көрдүңүздөр, бул жерде саясула дегенде бул жерде жазасы не болуп атат? Тез арада кирет. Анан кийин келер чакта дагы келип атат. Бул этишче. Бул этиш келер чакта келип атат. Ал эми могул жерде таббат яда аби лахаб деген бунун баардыгы өткөн чакта болуп атат да. Куруп кетти анын колу дегени, куруп кетсин деген каргыш болуп атат. Мисалы бизде дубада айтып атпайбызбы? Баягы кээ бирде дуаларыбызда баягы өткөн чакта дуа кылабыз да. Өткөн чакта кылганда мунун мааниси ошол талап кылынган нерсебиз аткарылсын деген мааниде да. 100% аткарылсын деген мааниде. Ал эми бул жерде саясула эмне үчүн келер чакта болуп атат? Ар бир кимде ким ол таббат яда аби лахабты окуй турган болсо, могу сүрөнүчү, ошонун кирип атканын көз алдына сүрөттөп атат да. Ар бир адамга келер чакта кандай эле бир адам келбесин, ошол киши окуй турган болсо, кирип жатат тозок отуна деп туруп, 1400 жыл мурун айтып койгон, киргенин көрсүн деп бизге, сизге көзүбүзгө эмне кылып берип атат? Сүрөттөп берип атат, баяндап берип атат да. Бул жөн эле кирип кетти эмес, күйүп кетти эмес, балким кирип атат, азыркы акыбалда да кирип атат, жана дагы келерки чакта дагы кирет деген мааниде дагы кыяматка күнгө чейин барганча, кыяматта анан кийин иншалла кирет. Ошол күнү дагы биз көрөбүз дегени да. Макулбу? Бизге сүрөттөп берип атат. Анан кийин могул жерде Абу Лахаб бул болсо баягы арабтарда адамдардын аттары, атасы койгон ат бар да. Мисалы, Бакыт дейбиз, Умар дейбиз, Жакып дейбиз, жана дагы бир жакшы аттардан коебуз. Анан кийин ошол аты менен чоңойгону менен, бирок арабтарда бир адаты бар, алар лакап коёт да. Ошол менен биргеликтечи аты. Бул болсо Абдул Узза болгон аты. Абдул Узза болгон. Узза деген болсо бул баягы Меккеде исламга чейин эки чоң Лат, анан кийин Узза деген таштан жасалган эки кудай бар болчу. Эң чоң кудайларычы. Ана ошол кудайлардын бирөөсүнүн аты Узза болгон. Анан ошонун кулу деген мааниде да. Анан Куранда Аллах Таалам башка бир кулду, башка бирөөгө болгон кулдун атын аташлыкты каалабады. Мисалы могул жерде таббат яда абди Узза десе туура келбей калат эле да. Өзү кудай болуп туруп, анан башка бир кудайдын атын атап, анан кийин
анын колу дешлик дагы ага бир кулчулукту өзүнүн жаратып койгон махлукаттардан бирөөсүн башканын бирөөнүн кулу деп атап койгондон не кылды? Гайраттанды, кызганды. Макулбу? Аллах таалам канчалык капыр адам Кудайдан алыстап кетпесин, ошону да кызганат башка бирөөгө кул болушулугунан да. Түшүндүңүзбү? Ошого бул жака калабады. Анын не куниясын айтып атат да, лакабын айтып атат. Ага лакабы эмне? Абу Лахаб болчу. Лахаб деген мааниси эмне экен? Жалын. Андык бул бир маселе. Экинчи маселе Зата Лахаб деп туруп бул жерде тозокту сыпаттап атат да. Жалындуу болгон, жалыны өтө жалбырап, жалындап турган оттун ичине түшөт деп атат да. Эми ошол бияктан бир себеп, экинчи себеп Абу Лахаб деген сөз, Зата Лахаб деген эки сөз бири-бирине окшош болушулугу үчүн дагы Абу Лахаб деген сөздү тандалган дагы бир себеби ошол. Андыктан биз дагы өзүбүз мына сезишибиз керек да, Кудай Тааланын кызганыштыгы канчалык деңгээлде. Момун кишиге Аллахым не кылат? Я юхалладина аману деп сыймыктанып, о ыйман келтиргендер деп туруп, ыйман деген сөздү амана дегени бул болсо бир өткөн чактагы бир этишти айтат. Ушундай бир адамдар өткөн чакта ыйман келтирген элеңер деген сөздү колдонот да. Караңызчы, сиз элестетсеңиз бир убакыт бар эле, сиз жаңыдан эң биринчи жолу тарыхта өзүңүздүн жашооңузда, өмүр баяныңызда Кудай деген маселени козгодуңуз да, өзүңүзгө өзүңүз ыйман келтире баштадыңыз. Кудай, сен бар турбайсыңбы деп сага ыйман келтирдим деген күнүңүз барго, ошол күнүңүздү Кудай Таалам баалайт да, аябай катуу баалайт. Ошол баалаган себептен ар бир айткан сайын өткөн чакта ыйман келтирген киши деп сизге кайрылат. Момун деп койсо болот эле да, туурабы? О, момун киши деп койсо болот эле да. Болбой эле Аллах Таалам ошол сиздин ыйман келтиргениңиз. Болбосо мисалы 20 жыл өтүп кетти, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл өтүп кетти, туурабы? Ошол жылдан бери. Азыркы акыбалыңыз менен ошол күндү салыштырып көрүңүзчү. Ал убакта жөн эле сиз ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллахту билет элеңиз, анын маанисин деле чалап учук билет элеңиз да, туурабы? Анын маанисин которгондо дагы жакшы түшүнбөйт элеңиз, ла илаха иллаллахты айтайын десеңиз, тилиңиз дагы деле жакшы келбейт эле да. Бүгүнкү күнү болсо карасаңыз, аябай сонун, терең маанилерди түшүнүп жүрөсүз да, туурабы? Бирок Аллах Таалам сиздин ошол биринчи күнүңүздү не кылат экен? Барктайт экен. Аны ошондо сыяктуу эле я юхалладина кафару дейт. Ушундай адамдар өткөн чакта Кудай Таалага капыр болгон элеңер деп ошол күндү дагы эске алып жүрөт да. Баягы биринчи жолу ал капыр, Кудай жок деп сөздү айта алган адамды ошол күнүн айтат да. Сен күнү ушул күнү айткан элең депчи. Эмне себептен? Себеп дегенде ал кишини Аллах Таалам өзүнөн бөтөн кылбайт. Бөтөн кылбайт. Дагы деле аны эмне кылат? Өзүнүн кулу катары эсептейт да. Болгону ал качып кетип баратат. Аны ошол себептен могул жердеги капыр адамга тетиги Музанын кулу деп кайрылган жок да. Ага эмне деп кайрылып атат? Абу Лахаб деп кайрылып атат. Гайрат кылып атат, кызганып атат ошол кишини дагычы. Болбосо Кудайдан жок ачкан адам. Ва амраатуху хаммалатал хатаб. Анан жана дагы анын келинчеги кандай келинчек? Хаммалатал хатаб дегени баягы могул ийинине баягы отундарды жийип алган, же болбосо баягындай отунду желкесинде ташып келген аялдарды элестетсеңер, мисалы кеч баягындай илгерки кинолордо көрүнүп калат да, мындай көтөрүп жүргөн аялдарды. Бул болсо ошол отундун ордуна тикенек ташыйт эле. Тикенек деле отун негизичи. Бирок ошол тикенектерди чогултат эле, максаты эмне кылат? Ошол тикенектерди чогултуп алып, Пайгамбар алейхиссаламдын чыга турган баскан жолун билет эле. Күнүнө эртең менен чыгып алып, кайсыл жака барат эле. Ошол жака бара турган жерлердин баардыгына тикенек сейип чыгат эле да. Тикенекти эгип чыгат эле, кадимкидей. Бунун бутуна кирип кетсин, басып баратканда бутуна кирип кетсин деген ниети менен. Ана ошол кылган иши, колу менен аткарган ишини бул жерде Аллах Таалам сүрөттөп коюп атат да. Анын келинчегинин колдору дагы куруп кетсин деген эле сөз да бул жердечи.
Не себептен? Себеп дегенде ал жоонуна тикенектерди чогултуп алып, ушинтип көтөрүп жүргөн. Дайыма барып алып ошол отунду ташычы да. Болбосо булар ошол Меккеде бай адамдар болгон да. Бай адамдар болгон. Ушунчалык жүрөгүндө баягы пайгамбар алейхиссаламга болгон каршылык, баягы ачуулук, көрө албастык ушунчалык оор болгон, өздөрү барганга аракет кылышкан да. Пайгамбар алейхиссаламды күйөөсү болсо артынан ээрчип алган, ошол аялдын күйөөсү артынан ээрчип алып таш менен уруп жүрсө, аялы барып алып туруп түндөсү барып бардык неменин бардыгын чогултуп келип туруп, эртең менен баса турган жерлердин бардыгына баягы тикенектердин бардыгын эгип коет эле. Жана дагы бир сыпаты фи жидиха хаблум мин масад. Мойнуна дайыма бир баягы Меккеге барсаңыздар, курма дарактары бар. Курма дарактардын баягындай жалбырактары узун болот. Ошол жалбырактарынан алар сыйрып бир ушундай бир метод менен алар аркан жасайт эле да, жип жасайт эле. Жипти өрөт эле дагы ошол жипти мойнуна илип алып, не кылат эле, баягы отун ташыганга барат эле да. Отунду ташып келип туруп, пайгамбар алейхиссаламдын алдына төшөйт эле, баягы баса турган жерде. Бул бир мааниси. Экинчи дагы бир мааниси фижидиха мойнунда дейт. Хаблун бир ушундай жип, бул дүйнөдө ошол убакытта Меккеде бир баягындай билебиз да, мисалы шаарда бир кээ бир учурларда кинолорду көрүп калабыз го, бир ожерелье келет да. Охрана менен баягындай бир музейге алып келип коет, элдер келип карап кетишет да. Аябай баалуу да. Анан нурлар аны сатып алган, урдап кеткенге аракет кылгандай кинолор көрөбүз го. Ошо кыскасы аялдардын эмне мойнуна тага турган ожерельясы болгон да. Бул дагы ошол Меккеде бирден бир болгон, башка бир аялдарда жок болгон бир ожерелье бар эле да. Аябай кымбат болгончу. Ошонусун монтип элдин арасында монтип алып, кармап алып айтат эле. Ушул пайгамбарга зыян келтириш үчүн моуну бергенге даярмын деп айтат эле да. Буну дегенде фижидиха, анын мойнунда хаблум мин масад. Аллах таала ошол кымбат балу болгон бир ожерельяны неге салыштырып коюп атат? Курмадан жасалынган баягы жипке салыштырып коюп атат да экөөнү. Ошондой немесин алып алып туруп, анан чындыкта эле ошол нерсени сатып пайгамбар алейхиссаламга каршы канча деген иштерди каржылаган да. Каржылаган. Пайгамбарга каршы боло турган иштердин баардыгы ушул спонсору болгон. Анан ошонун башында айтып кеттик го. Эмне себептен Аллах таала бул жерде колун айтып жатат? Колу деген максаты ошол да. Колу менен булар ушунчалык ишти аткаргандыктан. Бул дагы бир мааниси, экинчи дагы бир мааниси, бул жерде саясула наран заталахаб. Тез арада биз бул Абу Лахаб өзү тозокко кирет, жалындап турган тозокко кирет. Ал эми анын келинчеги ошол тозок отко өзүнүн мойнуна жип илип алып, отундарды ташып келип тозокко салат деген мааниде алсак болот да. Бул акыретте. Аллах таалам анын жазасы ушундай болуп калат, аялынын жазасы күйөөсүнү күйүп жаткан отко, тозокко бул отун ташып келет да. Отун келип, бул акыреттеги боло турган бир жазасы катары дагы мунун маанисин берсек болот. Некен вамраатуху, анын келинчеги кыяматта тозокто күйөөсүнүн күйүп жаткан отуна, тазогуна отун ташыйт. Кандай отун? Баягы бул дүйнөдө пайгамбар алейхиссаламга кандай гана немелер менен келип туруп бул ташыган болсо, баягы тикенектерди ошондой кылып туруп эми күйөөсүнө ташып келет. Ал жерде биз билебиз да, тозок отуну кандай болот? Аныкы адам менен чоң таштар болот. Жана эми бул жерде пайгамбар алейхиссаламдын эки кызы болот. Ал эми бул Абу Лахабтын 3 баласы болот. Ошол 3 баласы үчөөсүнүн экөөсү пайгамбар алейхиссаламдын 2 кызын алган болот. Ошондо анын балдары, мисалы Утба, чоңусу Утба болот.
экинчиси Mu'tib болот, үчүнчүсү болсо Утайба болот. Биринчи менен экинчиси алар баягы фатх болгон күнү, баягы Мединага барып, пайгамбар алейхиссалам 8-чи хижратта келип туруп, баягы неме фатх жылы болуп, анан кийин булар Меккени толугу менен алганда, ошондо экөөсү ыйман келтирет. Үчүнчүсү Утайба болсо такыр эле ыйман келтирбей коет. Бирок андан алдын пайгамбар алейхиссаламга бул ким Абу Лахаб каршылыгын көргөзүп жаткан кезде балдарын үчөөнү тең коюп алып, үчөөнүн экөөсү баягы пайгамбар алейхиссаламдын кызын алган да. Анда үчөөнү кайрылат да. Раси ва расукума харамун дейт. Менин башым, менин какпай башым, ана силердин экөөңөр деп эки баласына кайрылып атат да. Үчөөсүнөн экөөсү пайгамбар алейхиссаламдын кыздарын алган да. Ошол экөөсүнө кайрылып алып харам дейт да. Эгерде силер бул музаммам деп кайрылган максаты ошол пайгамбар алейхиссалам болуп атат. Бунун эки кызын талак бербесеңер харам болосуңар деп. Мен эки аталыгымдан кече берем деп атат да. Мындайча айтканда акыл берем деп атат. Анда ал ошол сөздү уккан кезде экөө тең эки кызды талак берип жиберет. Анан Утайба болсо өзгөчө, эң кичүүсү. Өзгөчө келип туруп бул болсо Шамда жүргөн болот. Кичинекесинде Шамга барып, баягы атасы менен содагер болуп, чогуу барып келип жүргөн. Анан кийин атасына айтат да, мен тез арада бул Мухаммадтын алдына барам дейт. Эмне кыласың десе, бул менин сен айткан сөзүңдү аткарам. То есть кызын талак берем дейт да. Анан пайгамбар алейхиссаламдын алдына келип алып, о Мухаммад дейт. О Мухаммад деп алып, Мухаммад дейт да, баягы жердечи. Инни кафирун бин najmi ида хава, бул аяттарды айтып атат. Бул аяттардагы келген немелерди айтып келип туруп, сен түшүргөн, сен айткан баягы аяттарга мен капырмын дейт, ачык эле. Инни кафирун дейт, мен капырмын сен айтып аткан Кудайга, сен айтып аткан Куранга. Ва биллади дана фададалла деп туруп дагы айтып атат мисалы. Сумма тафул, анан кийин келип туруп пайгамбар алейхиссаламдын алдына келип туруп, баягы жерден түкүрүп туруп, кызы Умму Гүлсүмдү алган болот да, мурунчу. Пайгамбар алейхиссаламдын кызы Умму Гүлсүм болот, аны болсо талагын берип кетет. Мынакей сенин кызың, алдыңа алып келдим деп туруп таштап, баягы жерден талагын берип алып туруп кетип калат. Кетип калган кезде фагадиба, пайгамбар алейхиссалам ачууланды. Пайгамбар алейхиссалам ачууланды дагы, анан ошол жерде дуа кылып жиберди. Ошол жерде колун көтөрүп туруп, о жараткан, мына могул итке деп баягы Утайбаны айтып атат да. Мына могул итке өзүңдүн иттериңди үстөмдүк кылып кой дейт. Деселе, ошол бир канча убакыттан кийин, же болбосо ошол убакытта айтылбайт, бирок аны аңдып жүргөн бир неме болот. Бул дагы бир кабарларда келет. Согушта дейт, бир баягы Бадыр согушунда деп айтылат, же болсо кээ бир жерде мындай жөн эле бир неме баягы арстан келип артынан аңдып жүрүп келип аны жеп кетет. Баягы жерденчи. Ошентип өлүп калат ал. Ал эми атасы болсо Бадыр согуштан кийин 7 күн же болсо 6 күндөн кийин ал болсо өлүп калат. 7 же 6 күнүн ичинде өлөт да. Өлүшүнө себеп не болду десе, ал баягы ичи карыны бир ирип кетет дагы, бир оору, ушундай бир оору жабышат. Жабышкандын ичинде бир 5, 6, 7 күнүн ичинде өлүп кала турган бир оору тез арада жабышат да. Тез арада жабышып эле, ошондой эле анан алдагы ошол оору жабышканда бир аябай бир катуу бир жит келет. Баягы жанына жолой албай тургандай болупчу. Ушунчалык жит келген себебинен балдары анын жанына жолобой коет да. Жолобой койгондон кийин ал ошол 5, 6 канча күн, 7 күндөн кийин, 6 күндөн кийин өлүп калгандан кийин ошол өлгөн жерине эч ким жолобой, адам баспай коет дагы. Анан коркушат. Ал оору жугуштуу оору да биринчиденчи. Экинчиден анан жыты дагы аябай элди баягы тарап кыйнаган себебинен узун жыгаштарды алып келип алып туруп, баягы жерден биринчи бир алсыраак баягы жыты жетпей турган жерге бир
жерди казып, көр жасап, ошол көргө чейин түртүп барышат да. Узун жыгач мененчи, баягы биринчиден тийгиси келбейт, кармагысы келбейт. Анан кийин анын жыты дагы ушунчалык бир урган себептен баягы жерден жыгач менен аны түртүп барып туруп, баягы жерге көмүп, тыгып салып коюп, анан таш менен көмүшөт. Аны дагы баягындай алыстан туруп алып туруп, ар кимиси таш ыргытат да. Эми таштар кээ бири түшөт, кээ бири түшпөйт, нары өтүп кетет. Ошентип атып таш менен чогултуп, толуктап, үстүн көмүп, ошентип аны болсо көмүп коюшат. Кыскасы бул сүрөнү алымдарыбыз айтат, көп окуп жүрүңүздөр дейт. Баягы алымдардын баягы айткан насааттары ар бир мусулман бул сүрөнү окушлугу зарыл. Бир ушу 5 маал убакыттарда бир рекетине же болбосо 2 рекетине ушул сүрөттү окуп жүрсө, Абу Лахабты кудум эле каргаган болот дейт. Биринчиден. Андан тышкары дагы бир пайдасы, буга окшогон адамдар чыгат. Тарыхта дагы болот. Пайгамбар алейхиссаламга окшогон анын үммөтүндө дин үчүн күрөшкөн адамдар болот. Анын каршысына дайыма динге каршы чыккан адамдар болот. Андыктан бул сүрөнү дайыма окуп жүргүлө, ошондой адамдар чыга турган болсо, алардын да колдору куруп кеткен болсун, жана дагы ага кимде-ким жардам бере турган болсо чогуу болушсун, ахиретте дагы Аллах таалам алардын жазасын берсин. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи раббил аламин.